Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 18 августың таңы атып атат. 2015 жылы 18 август күні мен 17 күні Бишкектен ұшып кеткем, 18 күні Кореяға барғам. Бірінші жолы чет мемлекетке шыққам. Кореяны көріп, ушундай да мемлекет бар турбайбы, Корея ушунчалык деңгээлде өнүгүп кеткен турбайбы деп аябай катуу таң калып, суктанып. Анан бир чети мындай биринчи жолу чет өлкөгө чыккан себептен көнө албай башында көп кыйынчылыктар болгон. Андан бери туура 10 жыл өтүптүр. Ал кезде мамам дагы тирүү болчу, бир тууган агам да тирүү болчу. Ошолор баары узатып Кыргызстанда калышкан. Ушундай туугандар 18 август мен ошо 2015 жылы так ушундай азыр саат 5 болду, жаңыдан таң атып келдик мен азыр. Тракстоптомун. Так ушундай болуп таң атып калган маалда түшкөм. Кореяга дагы. Азыр могу жүгүмдү алып келатам. Ошону эстеп, ошо 2015 жылы биринчи жолу чет мамлекетке чыгып, ошондой бир башкача сезимдер, башкача көзүрмөндөр болду эле деп эске түшүп атат азыр. Анан ошентип ал жерде Кореяда башында кыйналдык, бир жылга жакын кийин көнүп калдык дегендей. Анан көнүп алып кеткибиз келбей да жүрдү. Ошо менен 6 жыл убактыбыз, 6 жылдык өмүрүбүз Кореяда өттү, бирок Кореяда өтө жемиштүү өттү. Көп нерсени үйрөндүк, көп нерсени түшүндүк дегендей. Азыр эми Америкадабыз туугандар. Америкадан келгениме 2 жыл болду, дагы канча жыл бул жакта өткөрөбүз. Табышмак эми. Ушундай достор. Азыр болсо мен мына турак жерде турат. Вашингтондон груз алып Вирджинияга баратам. Эгер кимге кызык болсо, мен ушул грузумдун баасын да айтам. Аны кийинки видеодо